Мен Кыргызстандагы көп сандагы мусулмандардын катарына кирейин. Бирок ачыгын айтайын, дин жөнүндө көп нерсени билбейм. Бирок менин бир билгеним ислам дини кээ бирөө түшүнүп алгандай, кээ бирөө менен согуштап эмес, бирөөнүн башындагы бир тал чачын түшүрсөң, ал күнөө деп эсептелет деп окутат. Тилекке каршы тынчтыкты сүйгөн ислам динин башкача түшүнүп, азыркы учурда чет өлкөлөрдө курал көтөрүп, кыйкырып, согушуп жүргөн мекендештерибиз дагы жок эмес. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Алдыдагы 40 мүнөт бою биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кулагыңыздарга күмүш сырга, эгерде дал ушул тема боюнча сурооңуз же болбосо сунуш пикириңиз болсо, экрандагы телефондорго байланышсаңыздар болот. Анда сиздерди бүгүнкү талкууга келип катыша турган коноктор менен четинен тааныштырып баштайын. Биздин биринчи коногубуз менин оң жагымда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Шаргазиев. Ал эми биздин экинчи коногубуз Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамутов агабыз. Ал эми биздин үчүнчү коногубуз Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Нурбек Шамралиев. Ал эми төртүнчү коногубуз Кыргызстандагы Ислам изилдөө институтунун директору Мамедбек Мырзабаев. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү козгой турган темабыздын келип чыгышы акыркы учурда байкасаңыздар интернет булактарында чет өлкөдөн согуш талаасынан ушул Кыргызстанга саламдубай жолдогон адамдар дагы көп болуп атат. Мына ошондуктан бул теманы бүгүн козгоп чыгууну туура деп таптык. Анан биринчи эле Жоробай Ажы суроону сизге берели. Ислам дини тынчтыкты сүйөрүн баардыгыбыз эле билебиз. Анан ошол эле учурда исламды жамынып ушул согушка чакырган адамдар дагы жок эмес болуп атат. Ушул чыныгы мусулман менен жанагы радикалчылар деп айтабызбы, ошолордун айырмасын бир түшүндүрүп берсеңиз биринчи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салават саламдар болсун. Чындыгында сиз айткандай, биздин ислам динибиз тынчтыктын, мээримдиктин, биримдиктин, ынтымактын дини деп айтабыз. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтат: "Мен ааламга рахмат үчүн, мээрим үчүн жиберилдим. Мен башка бирлөргө наалат кылуу үчүн, аларды жазалоо үчүн жиберилген жокмун" дейт. Ал эми Куранда болсо Алла Таала ошол пайгамбарыбызды сыпаттап: "Мен сени ааламга рахмат үчүн жиберилдим. Ал эми башка бир аятта сен аябай кереметтүү адеп ахлактын ээсисиң" деп пайгамбарыбыз сыпаттаган. Демек, мына ушул Курандагы аяттан жана пайгамбардын сөзүнөн ала турган болсок, ислам динибиз бул бир гана мусулмандарды эмес, өзү менен чогуу жашаган башка диндин өкүлү болобу, ал кошунасы башка бир мамлекеттеби, баардыгына жакшы мамиледе болууга буйрат. Анткени пайгамбарыбыз айтып атпайбы, чыныгы мусулман ал тили менен дагы, колу менен дагы башка бирөөгө зыян бербейт дейт. Мына ошол биздин динибиздеги көптөгөн жакшы бир принциптер бар, Куранга, сүннөткө негизилген. Мына ошонун негизинде гана биз иш алып барсак, башка бирөөлөргө мамиле кылган болсок, айлана чөйрөбүздөгү же жумуштабы, же үй бүлөдө, мына ошолордун негизинде Куран, сүннөттүн, кийин өзүбүздүн мазхабтын, акыйданын негизинде алып барсак, ошол туура деп билинет. Кээде адамдар жана сиз айткандай динди жабынып алып, кээ бир Куран аяттарын, кээ бир пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн балки билимдин жетишсиздигинен да болушу мүмкүн, балки билип турса дагы же башка маалымат болгондуктан ошолорду туура эмес багытта чечмелеп алгандыктан, мына ошол кээ бир туура эмес ойлорго алып барып, исламдагы мамиле ушул экен деген түшүнүктө калып калгандар деле бар да. Ошто чыныгы мусулман баягы кээ бир адамдарга тилине, динине, тутунган динине карап мамиле жасабаш керек, туурабы? Жок, ал Алла Таала Куранда айтканда, биз бардык адамды урматтуу кылып жараттык дейт. Ал динине карабастан, анын өңүнө түсүнө карабастан, ошондон биздин динибиз мына ушул принциптин негизинде башка бирөөлөргө мамиле кылууга буйрат. Токон агай, сизге суроо берейин деп атам. Азыркы учурда мына массалык маалымат каражаттарынан бардыгыбыз көрүп атабыз. Өзгөчө Европа өлкөлөрүндө да ар кандай ушундай радикалдуу кадамдар болуп атат дагы, анан ал жактын элинин үрөйү учуп атат да. Бул жакта турган биз дагы коркуп атабыз да. Анан ушу негизи эле ошол адамдардын коркунучу бизге дагы келиши мүмкүнбү? Келсе, мындай канчалык кооптуу болушу мүмкүн мындай кадамдар? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биринчисинен жана өзүңөр билесиңер, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө 10-11 жылдан баштап, Алжир, Мароккодан баштап, кийин Ливия, Сирияга чейин, Иракка чейин жетти. Жанагы кайгыршалуу окуяларда. Эми ошол жерде албетте ал ошол эле жакынкы чыгыш менен эле башталып, ошол жерге токтоп калбай, Европага да жайылып кетпеди беле.
кийинки жана Турциядагы жардыруулар, Германиядагы, Франциядагы, Испаниядагы, Англиядагы, Бельгиядагы жардыруулар мына ошонун негизинде бүгүнкү күнү ООН баш болуп Бириккен Улуттар Уюму, ОБСЕ, Евросоюз, анын ичинде эле ошол биздин СНГ мамлекеттер, ошол эле чыгыш Азия өлкөлөрү, Кытай баштап, Япония, Кореяга чейин баары эмне болуп кетти. Бүгүн жанагы экстремизм, терроризм менен өзгөчө эл аралык терроризмге кантип адамзат туруштук бере алат? Эмнеден чыгып кетти? Эмнеден өкмөттөр, элдер биз эмнеден кетирдик деген ушуга ушул суроолорго жооп берелик деп атайын эксперттик топ бир 4-5 жылдан бери иштеп келип, жакында мына англис тилинде азыр жарык көрдү алардын жыйынтыгы да. Ошондо байкасаңар, ошол эл аралык ООН, ОБСЕ, Евросоюз, ошол эле айрым СНГ мамлекеттеринин эксперттеринин жыйынтыгы боюнча эң биринчи бүгүн жанагы терроризм, экстремизмдин өнүп өсүп кеткен негизи бул дүйнө жүзүнүн мамлекеттеринин өкмөттөрү жана адамзаттын көпчүлүгү, адамзат коому социалдаштыруу маселелерден террористтерге уттуруйдук деген. То есть мисалы катары эми бул социалдаштыруу деген бул көп камтыйт да өзүнө. Кыска бир сөз менен айтканда, мисалы бүгүн адам баалуулугу цивилизованный Европа мамлекетинде, ошол эле СНГ мамлекеттеринде өзгөрүлдү. Мурда адамдын баалуулугу, анын акылдуулугу, билими менен, маданияттуу менен, адамгерчилиги менен бааланса, бүгүн пул менен, машина менен, дачасы менен бааланып калганда материалдык жагынан. Ошондуктан бүгүн жана колунда жок мындай кембагал, жанагы эптеп үй бүлөсүн багып аткан адам аны коомчулукта эмне деп коет? Мунун жолу жок, мунун мээси иштебейт, башы иштебейт, колунан эчтеке келбейт деп. Эл аралык террористтерде мындай көз караш жок да. Колунда жокту, наоборот, колуңда жокпу? Кудайым бүгүн берген жок, эртең сага берет, сен менин бир тууганымсың деп туруп, ага бир тууган. Биз бере албаган мээримди алар берип атыптыр да ушундай. Туп-туура. Мына ушул жагы эң биринчи ушул болду. Экинчи, жана билим менен маданияттын ылдыйлап кеткени. Бул экинчи себептердин бири. Үчүнчү себептердин бири, ислам динин эч ким мындай кунт коюп, илим катары изилдөө жүргүзгөн эмес. Унутулуп калган. Ислам десе баягы ар кайсы жерди чукулап окуп алып эле анан ошону тутуп кармап калышканда, ислам тигинде турбайбы, мындай турбайбы деп. Ислам экстремизм, терроризмди эч качан колдогон эмес, жана колдобойт. Ислам өзү каршы ушуга. Ошол терроризм, экстремизмден бүгүн ислам дини дагы запкы чегип аткан кези да, жапкы жеп аткан кези. Ошондуктан мына ушундай албетте социалдык башка маселелер да бар. Ар бир мамлекеттердин улуттук терроризм, экстремизмге каршы улуттук мамлекеттик системасы так даана азыркы коркунучка, талапка жооп бергендей иштелип чыкпагандан болуп атат. Мына ушулардын баары комплекстүү түрдө болгондо, анан жанагы силердин суроо боюнча коркунуч барбы? Албетте коркунуч бар. Бүгүн бир да мамлекет, бай мамлекет болобу, жарды мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, баары тең бүгүн дагы эртең да любой мамлекеттин территориясында террористтик акциялар, же экстремисттик акциялар уюшуп, адамдын өмүрү кыйылуу мүмкүн да. Ошондуктан ушунун баарын өкмөттөр, коомчулуктар, өзгөчө укук коргоо органдар. Анан бул жерде да бир коркунуч бар. Баары эле баягы улуттук коопсуздук кызматы, чек ара, милиция жазасын деп эле аларга түртүп салып, анан баягы өкмөткө түртүп салып, өзүлөрү черкте калган болбойт. Бүгүн баарыбыз тең жапа-тырмак текебиз менен тик туруп, баарыбыз, коомдун мүчөсүнүн баары бүгүн жетсаттан баштап, тетиги өкмөткө чейин баарыбыз текебиз менен тик туруп, ушул багытта иш жүргүзүшүбүз керек. Мыйт мырза, сизге бир суроо берейин деп атам да, азыркы учурда мына коркунуч бар деп айтып атабыз. Анан сиздин көз карашыңызча бүгүнкү Кыргызстандагы диний чөйрөдөгү абал жана мамлекеттин ал ушундай көрүнүштөргө болгон мамилеси, саясатына сиз канааттанып атасызбы? Эми бул мен кээ бир жагынан динди искусствого окшоштурам да. Мисалы, сизге илим поздор айтат да, мисалы искусство кандайча, маданият кандайча пайда болду дегенде,
качан элдин жашоосу оңолуп бош убакыт пайда болгондо анан кийин искусство пайда болду деген нерсе бар да. Бирок эл ач болгон сайын, ачка болгон сайын тополоң чыга берет. Азыр дүйнө жүзүн карасаңыздар, көпчүлүк жерлерде жардыруу жасагандардын баары эле мусулман болуп атат да. Бул жерде ислам терроризми деп атат, ислам радикализми деген сөздөр чыкты. Башкача айтканда, ислам барабар радикализм деген сөздү уже дүйнө жүзү калыптанып кабыл ала баштады да. Бул аябагында өкүнүчтүү нерсе. Себеби мусулмандардын ушундай террористтик иш-аракеттерге аралашып калуусунун бирден бир себеби ислам өлкөлөрүндөгү, мусулман өлкөлөрүндөгү аябай оор абал, социалдык, экономикалык абал. Геополитикалык жактан дагы мусулман дүйнөсү батыш дүйнөсүнө уттурду. Кен байлыктарынын баарын тарттырып ийди. Азыр керек болсо өзүнүн мамлекетинин ичиндеги дагы байлыктарын башкара албай атат азыр. Булар мусулмандардын кыжырдануусун келтирип атат. Мусулмандар буну көргөн сайын, ошон үчүн мисалы үчүн карасаңыздар, Американын душман катары көрсөтөт, Россиянын душман катары көрсөтөт. Себеби колундагы нанын тарттырып ийип атат да мусулмандар. Анын бир жалгыз эле батыш күнөө эле эмес да бул жерде. Бул жерде мусулмандардын өздөрү да күнөө. Себеби мусулман мамлекеттер ушул мезгилге чейин асыр садат деп коет. Пайгамбар убагынан жана сахабадан кийинки доорлор аябагандай жакшы доор болгон да. Ошол доордон кийин мусулмандар бир бутуна тура алган жок. Белгилүү өлчөмдө Осман империясы бир аз күчтүү империя катары, мамлекет катары дүйнө жүзүнө өзүнүн баягы авторитетин кабыл кылдырган. Бирок андан кийинки түшкөн ошол 19-жылдан баштап мусулмандардын абалы аябагандай начарлады да. Бул экстремизмди, терроризмди туудурду. Ошондуктан биздин Кыргызстанда дагы эч качан социалдык экономикалык маселелер оңолбой туруп эле анан кийин биз экстремизмди, терроризмди жеңебиз деген бул кыялдан алыс кетпейт да. Качан гана мамлекет элде токонок айткандай адилеттүүлүк, социалдык теңдик, экономикалык жетишкендик болгондо гана. Бирок ошол эле учурда бизге салыштырмалуу өнүккөн деген Европа өлкөлөрүндө деле ушундай көрүнүштөр болуп атпайбы? Өнүккөн мамлекеттерде дагы жардыргандарды карасаңыз, бүт мусулман мамлекеттерден чыккан, Иорданиядан, Мароккодон чыккан, Алжирден чыккан, Орто Азиядан чыккан, Өзбекстандан барган, биздин мисалы үчүн Москвада жардыргандарды карагыла. Булар баары жогу мусулмандар, анан мусулман мамлекеттерден келген көчмөндөр. Ошончо азыркы көчмөндөрдүн радикалдашуусу аябагында актуалдуу маселе. Себеби көчмөндөр каяктан келип атат? Көчмөндөр өнүкпөгөн мамлекеттерден келип атат. Ал Африка материги кылымдар бою аябагандай колонизаторлордун кол алдында болду, алтынын, көмүрүн баардык жогун сорушту. Мисалы үчүн Пакистан, Индия бул тарапта ошондой. Орто Азияда эле канча кылым биз колония катары болдук да. Бул теңсиздик, терроризм деген нерсени туудурду да. Ошондуктан бул нерсе аябагандай эрте силер жихадка барбагыла, силер мусулман болгула, мусулман бирин бири өлтүрбөйт деген менен эле чечилбейт бул маселечи. Жаны ачышып калган мусулмандар азыр баардык нерсени өзүн өзү жардырып атат. Адамдын өзүн өзү жардыруусу деген бул эмне деген нерсе билесизби? Аябагандай оор нерсе. Адам оңойлук менен бирин бири өзүн жардырбайт да, өзүн жардырбайт. Бирөө жардырышы мүмкүн, бирок өзүн жардыруу бул адамдын социалдык, психологиялык деңгээлинин ушундай оор абалга душар болгондугу эң акыркы кадам да. Демек, мусулмандардын арасынан ушундай чыгып аткандан кийин ойлонушубуз керек. Бул жалгыз эле муфтия чече турган маселе эмес. Же болбосо Токон агай айтпадыбы? Мамлекеттин деңгээлинде саясат жүрүш керекпи? Коомдо ушуга экстремизмди алдын алуу боюнча комплекстүү иш-чаралар болуш керек. Бул социалдык, экономикалык чөйрөдө болуш керек. Диний чөйрөдө болуш керек. Мамлекеттин саясат, биз керек болсо этникалык топтордун ортосундагы мамилелерди да биз жөнгө салышыбыз керек. Белгилүү өлчөмдө буну билет, бул тармакта иштеп жүргөндөрдүн көбү билет да. Биздин Кыргызстанда дагы этникалык топтордун арасындагы мамилелерде да айрым көйгөйлөр бар. Булар чечилиш керек. Ошондуктан күтпөйлү да. Бул ушундай кылып койсок, биз чечилип калат. Мисалы үчүн дин концепциясы кабыл алынды 2014-жылы. Дин концепциясы кабыл алынды, биз чечтик маселени дегендей бир нерсе пайда болду да Кыргызстанда. Андай болгон жок. Азыр көрүп атабыз. Эскерисинче ошол дин концепциясын көтөрүп чыккандар азыр абалдын мурдагыдан да начарлап кеткенин айтып атышат. Сиздин жоңуңуз түшүнүктүү болду. Азыр Нурбек мырза сизге сөз берерден мурда биздин бир чакан жарнамалык түрмөгүбүз бар экен. Андан кийин анан талкуубузга кайтып келели.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салып кетейин. Сиздер НТС телеканалынын түз эфиринен Ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн ислам согушта эмес, тынчтыкты сүйгөн дин деген темада бир талкууну уюштуруп жатабыз. Нурбек мырза, сизге суроом болсун. Азыркы учурда биз ушул радикализмдин негизги келип чыгышынын себептери деп айтканда эле эң биринчи эле диний сабатсыздыкты айтып атабыз. Мына ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Кээ бирөө айтып атат, мисалы, молдолордун, имамдардын дагы диний сабаттуулугу жетиштүү деңгээлде эмес дегендер бар. Ошол эле учурда биз деген жанагы медреселерди дагы бир текшерүүгө алышыбыз керек деген ойлор айтылып атат. Буга сиздин оюңуз? Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр. Башынан баштасак, Кыргызстан светтик укуктук мамлекеттер болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы ошон үчүн 2015-жылы 13 февраль күнү Бишкек шаарынын Октябрь районунун сотунун чечими негизинде ишим террористтик уюм деп табылган. Ал эми азыркы учурда ушул Сирияга кетип жаткан адамдардын себептеринин бир нечеси айтылгандай жанагы ой пикир, ой жүгүртүүсү, дүйнө таанымы жана диний билим берүү боюнча сабаттары ар бирөөнүн өзүнчө тиешелүү жерлери бар да. Эгерде ал адам жана ишеним, акыйда жана укуктук маселелер боюнча дагы так маалымат албаган, экинчи жагынан психологиялык жактан өзүнүн берген маалыматтарды анализдеп, так туура багытта мамлекеттин позициясын, жарандык позициясын жана Кыргызстандын каада салттын деги эле светтик билимдери дагы ошонун баардыгын комплекстүү түрдө адамда болуш керек. Ошолордун да так жана жетиштүү өзүнө сиңдире албагандыгынан ушундай туура эмес багыттарга кеткенин себептеринен бири болот. Ал эми Кыргызстанда азыркы учурда билим берүү жаатында эмнелер кылынып атат жана экстремисттик, террористтик уюмдарга биздин жарандарыбыз кирип кетпеш үчүн кандай мамлекет тарабынан иш-чаралар алынды дегенде, мынакей 2014-жылы ушул коргоо кеңешинин чечими негизинде диний билим берүүнү жана дин таанууну жөнгө салуу, мамлекеттик жактан жөнгө салуу боюнча чечимдер коюлган. Жана ошондой эле 2014-жылы 2020-жылга карата диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепция иштелип чыккан. Мына азыр белгилеп кетти, ошону кеңирээк ачып берейин. Негизги 3 багыт бар ал жерде. Билим берүү багыты дагы бар. Ошол тапшырманын чечимдеринин негизинде Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдында теологиялык колледж түптөлгөн. Бул пилоттук долбоор болгон жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетектөөчү кадрларын кайрадан даярдоо институту түзүлгөн. Мына ушул жерде светтик билимдер да берилип, жана диний билимдер да берилип, эри шаркак мындай айтканда салттуу ислам биздин кыргыздарга, Кыргызстаныбызга жана Орто Азияда ыңгайлуу, түз, так, туура исламды жеткизүү өзүнчө стратегиялары, окуу пландары, уюмкалар иштелип чыгып, ошол жерде биздин мугалимдерибиз так туура маалыматтарды жеткиргенге аракет кылып жатышат азыркы учурда. Ошондой эле мынакей Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен өтө тыкыз байланышта иштеп жатабыз. Мынакей белгилеп кеттиңиз, жогорку окуу жайлар дедиңиз. Окуу жайлардын ичинде мына Куран курс мекемелери кирет, жана медреселер кирет, институттар кирет да. Ошол жерде эмгектенип жаткан кызматкерлер болсун, жана ошол штаттагы балансында турган кызматкерлерди аттестация жүргүздү. Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы биз дагы ал жерде мүчө катары. Биз өткөзгөн жокпуз, бирок мүчө катары баягы көмөк көрсөтүү иретинде биз дагы мүчө катары болуп, ошол жерден Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өзүнүн кызматкерлери диний суроолорду берсе, биз болсо Конституциядан, дин тутуу эркиндигинден, коргоо кеңешинин чечиминен, экстремизм боюнча мыйзамдарды, ушул Кыргыз Республикасынын актыларын негизи эле ошол концепциянын кабыл алышы менен эле бүгүнкү маселе чечилип калат деп ойдосузбу? Мынакей ушул боюнча айта турган болсок, ушул концепциянын иш-чараларын аткаруу планы да өкмөт тарабынан бюджети бекитилип, азыркы учурда райондордо, жалпы укук коргоо органдарында же өкүлчүлүктөрдө, окуу жайларында комплекстүү түрдө агартуу иштери кылынып жатат. Мисалы 2016-жылга айтсам, так ушул багытта эле 247 иш-чара өткөрүлдү. Биздин 2017-жылдын биринчи кварталында болсо 38 иш-чара өткөрүлдү. Бул эмнени билдирет? Агартуу иши өтө маанилүү азыр Кыргызстанда. Биз билимибизди жарандарыбызга жеткизишибиз керек бизде. Бюджет буга азыркы учурда мүмкүнчүлүк берип жатат. Мисалы биз мэрия,
бар, бир район сөз менен хакимияттар айтканда бар. ар бир жаранкош мусулман динине кызыккан жарандарга баягы исламды, чыныгы исламды жеткиришибиз керек экенде ошол тиешелүү деңгээлде азыркы учурда иш чара жүрүп жатыптыр сиздин айтканыңызга түшүнүктүү. Сизге суроо берейин деп атам да, мисалга жүрөгүндө бир ыйманы бар, мечитке барайын деп аткан адам эгерде динге кызыккан бирөөгө бара турган болсо, анын маңдайынан радикал чыгабы же болбосо чыныгы ислам катарында турган адам чыгабы, кепилдик жок экен да менин түшүнүгүм боюнча. Анан кантип айырмалаш керек? Мисалы ошол сол жака сүйрөп кетеби тиги жаранды же болбосо оңго тарта турганын кантип бир далилдешибиз керек? Эми ошол мечитке барган адам мечитке сыйынганы барат, Алла Кудайга ибадат кылганы барат. Эми сурайын десе ошол мечиттин ээсине барыш керек да, имамга. Көчөдөгү адамдан сурай бербейт деген сөз да. Мына ошондуктан ошол динге кызыккан адам ошол динди билген адамдан сурасын. Мисалы мечитке барганда мечиттин имамынан сураш керек. Мисалы медресеге барса ошол медресенин мугалимдеринен сураш керек. Куранда ачык айтылган аят бар, бул бардык адистикке тийиштүү деп билем. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун дейт. Эгер силер билбесеңер, барып билгендерден сурагыла дейт. Бул бардык тармак айтсак болот. Ошондуктан ал эми динди тийиштүү кыла турган болсок, ошол сиз айткандай суроо болсо, мечитке барган адам бир нерсени үйрөнөйүн десе, ошол мечиттин имамынан сураш керек. Мына ошол биздин бардык мечиттеги имамдарыбыз, азыр мына 2748 мечитибиз болсо, баары ошол өзүбүздүн ахлу сунна вал жамаа, өзүбүздүн мазхабыбыз, өзүбүздүн акыйдада ишти алып барган имамдарды биз дайындайбыз. Бул маселе ошол эле учурда көчөдөн болобу, коомдук транспорттон болобу, коомдук жайлардан дагы бирөө дават айтып келип калышы мүмкүн. Анан бул жерден да мындай маселе жаралып атат да, мисалы дават кээ бир радикалчы адамдар үчүн көпүрө болуп калып атат деген маселе жаралып атат да, ошол боюнча айтып берсеңиз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бизде көбүнчө өзүнүн ханафи мазхаб болгондуктан биринчи эле сураган адам туура маалымат ала алат. Себеби бардыгы эле адашкан эмес да, бизде өзүнүн мазхабты кармагандар бул басымдуулук кылат деп айтсак болот. Эми бардыгы адашкан деп айткандан биз дагы алыспыз эми. Эми бул көбүнчө ошол туура эмес маалыматты алып калган бул шаарларда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз дайыма айтабыз, ошол маалыматты сураганда билгендерден сураш керек. Ар бир адам өзүнүн кайсы динди кармап атат, кайсы жолду карманып атат. Ошол ислам динин кармаган болсо, ошонун кайсы жамааттын жолун кармап атат. Ошол дагы жоопкерчиликти сезип, туура жолдо баратамбы, жокпу? Азыр эми бардык эле жаштар мындайча айтканда интернет убагында өнүгүү маалында маалыматы бар да, бардын. Ошондуктан туура менен туура эмести айырмалап алыш үчүн ошо билгендерден сураганы абзел да. Тукун ага, интернет деген дагы бир суроо пайда болуп кетти да. Азыркы учурда кимдир бирөөгө ошо радикалчы адам болсо, басып келип дават айтыштын кереги жок. Эми дүйнөнүн жер шарынын аркы бетинде отуруп алып деле интернет аркылуу азыркы учурда даватын жүргүзүп, өздөрүн жүргүзө берсе болот. Анан ушуларга биз кандай чара көрүшүбүз керек бүгүнкү күндө? Эми бул жерде мындай да, мен ушул суроого жооп берерден мурун кичине коллегаларымды толуктап кетейин. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ислам дини бар. Ислам динин туткан мусулмандар бар. Ошол эле учурда исламизм бар. Бул жана радикалдаштырып, саясатташтырып кеткен, жанагы исламга тиешеси жок агымдарды чаташтырып, бурмалап туруп алып кеткен ошондой бир идеологиялык багыт бар да, исламизм. Исламизмди туткан аны жактоочулары исламисттер бар. Мына ошол ислам менен мусулмандардан террорист, экстремист чыкпайт. Себеби алар Куранда жазылганда ошол Куран, хадистерде кандай болсо, ошону тутуп, ошол түз жол менен жүргөндөр. Негизи бүгүн дүйнө жүзүнө проблеманы алып келип аткандар жана исламизмди тутуп, исламисттер. Мына ошолордон экстремист жана террористтер чыгып атат да. Алардын көз карашы мындай да. Эмне үчүн ислам динин туткан мамлекеттер, элдер 10-кылымдан баштап 15-кылымга чейин 5 кылым гүлдөп келген ислам мамлекеттери. Эмне үчүн кийин ушундай болду дейт, анан жана Мамедбек айткандай, тиги Америка күнөөлүү, Израиль күнөөлүү, Батыш күнөөлүү деп, анан ошондон эмне кылыш керек? Анда биз кайра баягы 7-кылымга Мухаммед пайгамбардын учуруна кайра барышыбыз керек дейт. Бирок айрым макул баралык дегенде мына ошол уш жерден чатак башталат да. Кээ бир айтат, жок, ушул исламды, Куранды жакшы окуп туруп, анан ошол жолго түшөлүк, тынч жакшы жол менен, түз жол менен баралык десе, кээ бирлер айтат, анда кечке ал убакыт көп алат. Кылычты көтөрүп чыгалы болот. Кылычты көтөрүп эле азыр бол жолго түшүбүз керек деп. Мына ошолор коркунучту да, ушуларды эске алыш керек. Анан жанагы силер айткан, ал жана азыр политологияда сетевой терроризм деп коет. Жанагы
маалымат мейкиндикте жана интернет аркылуу ошол адамдын баласынын жанагы аң сезимине, ой пикирине таасир этүүдө ошол сетевой интернет. Мына ушул коркунучтуу. Буга туруштук берүү өтө оор болуп атат. Бул көп каражат талап кылып атат. Анын негизинен атайын алардын идеологиясы бар да. Ошол идеологиясына жанагы исламга тиешеси жок идеологиясына контр идеологияны таппай атабыз да. Ошол өзүңөр ойлогулачы, эмне үчүн түптөбү ат башыдагы Баткенде отурган балдар интернетти окуп, бир ай окуп эле анан үй бүлөсүн алып Сирияга кетип атат. Аны айдаган эч ким жок, кубалаган эч ким жок, коркуткан жок. Анын мойну бутунан байлап туруп алып барган жок да. Мына бул жерде жана идеологияга контр идеология таппай атабыз. Бул бүгүн жеке биз эмес, дүйнө жүзү таппай атат. Мына ошол жагына ошол көңүл бурушубуз керек. Мунун баары жанагы билимдин, маданияттын төмөндөп кеткени, анан дин жанагы дин таануу боюнча, дин боюнча мындайча айтканда сабатсыздык болуп атканыбыздын мына ошондон чыгып атат да. Анан алардын идеологиясын өзүбүз исламды жакшы биле албай туруп, мына жакында эле Лондондогу жана теракттан кийин мусулман мечиттен чыгып келатканда машина менен урдурбадыбы? Ошондо Англиянын премьер-министри ачык айтпадыбы? Биз бүгүн Англия өкмөтү экстремизмге жана терроризмге каршы стратегиясыбызды өзгөртүшүбүз керек экен депчи. Бул эмнени далилдейт? Бул кийин анан толуктоо чыкты, жана пресс-службасынын кабары чыкты да кошумча. Биз исламды ушул арабтар менен 5 кылым буларды колония кылып жүрүп, болгон булардын билимин, китебин, баарын адабиятын алып барып, Лондондун музейине складтарга салып коюп, өзүбүз ошону изилдеп окуп аптырбыз. Ошол экстремист терроризмдер менен күрөш үчүн биз ошол китептерди, мусулмандардын китебин, ислам китептен баазыбыз окуп чыгышыбыз керек. Анан ошондо мүмкүн булардын идеологиясына контр идеология табабыз деп мына Англия бүгүн туура жолдо. Бүгүн ошо радикалдарга каршы тура турган бир жакшы калкан бизде эмес, дүйнө жүзүндө жок экен да, бир сөз менен айтканда. Дүйнө жүзүндө да жок. Бизде бир телефондук байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламат. Мен Нурбек Шамралиевдин оң тарабында турган мырзага суроомду узатайын дедим эле. Менин жолдошум ушу азыркы күндө Ороз айында мечиттерде жатыш керек экен деп, анан такай эле ошол жакта жатып, үйгө келбей, 4-5 киши менен намазканаларда ушу подъезддерге кирип, жанагындай кийинип алышып эле жүрүшөт да. Возрасттары ошо 40-50-дөгү, 20-дагы балдар. Ушуга чындап эле ушу динде биздин өзүбүздүн баягы биз ислам мамлекетиндебиз, бирок жалпы алганда буга такыр ушу иштеп чыгып, бир кандайдыр бир чек коюлса болбойбу? Ушул суроого мен да бир кыстара кетейин. Мен бир бала кезде айылда абдан бир жут болуп, элдин баары бир таладагы таштын үстүнө чыккан чөптөрдөн өйдө чаап кетип аткан учурда ошо дин жолундагы бир байкебиз ушу Кудай берет деп жамбаштап жатып алганын билем да. Бул сөз менен мусулмандарга мен шекел түрдөн алысмын. Болгону кээ бирөө мусулман динине кирип кетип эле баарын тыштап эле мына бизге кайрылганда ушундай көрүнүштөр болуп атат да. Ушул адамдар негизи туура деп эсептейсизби? Кырсыкка учураган машинеге жол көрсөткөндөр кийин көп болот экен да. Мындай айдайт белең, тигинде айдабайт белең, мындай болот эле депчи. Авариядан кийин деген сөз да. Кыргызстанда азыр биз радикализм Кыргызстанда тамыр алып, ушундай бир кооптуу жагдайга келгенден кийин азыр жол көрсөткөндөр түштөн кийин көп болуп атат да. Минтип койсок болчу экен, тигинтип койсок болчу экен, же антип коелу, минтип коелу депчи. Тыюу салуу менен эч качан мындай бир мүмкүн эмес да бул нерсени чечүү. Тыюу салган сайын ошого жараша, басымга жараша, кайра ошого жараша реакция келет да. Анан кайсыл эми жолдошумуз кайсыл жерде кимдер менен жүрөт мен билбейм. Себеби биздин билишибизче азыр Кыргызстанда 3 негизги чоң жамаат, андан сырткардагы бир 5-6 кичинекей жамааттар бар. Бири-бири менен оңдук менен тил табыша албайт, бири-бирине карама-каршылыктары бар, дал келген жерлери бар, ошондой. Сиз зоробай, ажы сиз толуктасаңыз болот го дейм. Ушу суроого мына бул жактан айтып атат ушундай түнөп атат депчи мечиттер. Мисалы, ошол мечиттин имамдарына барып кеңеш сураса ошол айтат депчи. Мисалы, менин оюмча
Бул нерсе менен чечилип калбайт да. Азыркы учурда Кыргызстанда бир мечиттин имамы түрмөдө отурат, экинчи мечиттин имамы издөөдө жүрөт, үчүнчү мечиттин имамынын үстүнөн иш козголгон да, экстремизм, терроризм боюнчачы. Бул эмнени көрсөтөт? Бул дагы жасалып турган жумуштун көп экенин көрсөтөт да. Биз ойлогондой баардык нерселер контролдонгон жок да Кыргызстанда. Бизде азыр бул эжебиз суроо берип атат. Мечитке кирип алып чыкпаш керек экен, ошондой барбы депчи. Бул бар. Ороз айында, Ороз айынын акыркы 10 күнүндө бул пайгамбарыбыздын сүннөтү, мүмкүнчүлүгү бар адам мечитке кирип, ошол мечитте Кудайга гана сыйынып, дуа кылып, тилек кылып, өзүнө, үй бүлөсүнө, ошол учурда эле үй бүлөсүндө баардык оокаттар болуш керек. Сөзсүз түрдө. Тарынган кишилер болбош керек. керек. Тарынган киши болбош керек. Алардын тамак ашы эми бар да даярдап коюш керек. Адам барып, ал жерде отуруп, бул пайгамбардын сүннөтү болуп аткандан кийин Кудай менен болгон мамилесин, пайгамбарыбыз менен болгон, айлана чөйрө менен болгон, өзүнүн аялы менен болгон мамилени оңдоп келейин, Кудайга бир сыйынып, жакын болоюн, өзүмдү оңдойм деген максатта кирип отурат. Ал жерде киргенде жөн эле кирип отуруп албайт. Ал ошол имамдын уруксаты менен кирет. 5 адам, 6 адам отурса, баардык имамдан сурап, имам баардыгына макул уруксат берип, бир жай бөлүп берип, ушул жерде гана ибадат кыласыңар, билбегениңерди сурагыла деп. Ошондуктан мен айтат элем, бул нерседен эч коркпош керек. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Мечитте эле отурган болсо эч бир коркунуч жок бул нерседе. Ошол имамдан билбегенин сурайт. Ал адамдар менен динди билген адамдар отурат. Алардан үйрөнөт, мисалы сурайт, билбегенин имамдан сурайт. Имам билбесе андан дагы илимди үйрөктөн сурайт дегендей китептерди окуйт ал жерде. Кыскасы адам өзүнү оңдош үчүн, пайгамбардын сүннөтүн тирилтүү үчүн мына ошол жерге кирип отурат да, мындан эч качан бир кооптонуп, бирдемени чыгарыштын кереги жок деп ойлойм. Ошол жерде баягы жалпак тил менен айтканда, баягы мечитке кирип кеткен учурда дагы үйүнө нааразы болгон киши болбош керек дагы, мындай үй бүлөсүн дагы эстеп туруш керек экен да, мисалы. Эми ошондо болсо жакшыраак болот да, эми кайда жүргөнүн билсин да, үй бүлөсү дагы каякта жүрөт, эмне кылып атат. Себеби ал жерге мечитке киргенде бир шарты бар. Ал ошол бир тамак аш үчүн жана дааратканага барыш үчүн гана чыгат, башка иш үчүн чыкпайт да. Бизде дагы бир жарнамалык түрмөк бар экен, бир кыскача, андан кийин анан талкуубузга кайтып келели. Биз талкуубузду уланталы, анан сизге, Нурбек мырза, сизге бир суроо берейин деп атам да. Азыркы учурда мына тилекке каршы радикалдык уюмдарга кирип кеткен адамдар өлкөбүздө дагы бар болуп атат. Алар тиешелүү органдардын сот тарабынан күнөөлүү деп табылып, темир тордун артына да отуруп чыккандар болуп атат да. Анан аларга темир тордон чыккандан кийин бир кайра мындай негизги жашоого аралашканга бир шарт түзө турган, балким теологдор чакырылыппы, психологдор чакырылып, ушундай иштер болуп атабы биздин өлкөдө? Бул да жарандар менен азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын демилгеси менен диний абалды изилдөө борбору түзүлгөн. Ал борбордо ушул дейли жалпы Кыргызстанда болуп аткан көйгөйлөргө анализ жүргүзүү жана ошол анализдерди жерлеринде чечүү боюнча ушул мониторингдер жүргүзүлүп, анализдер кылынып, жана ошол көйгөйлөргө кандай бир сунуштарды берип, чаралар иш жүзүндө аткарылып жатат азыркы учурда. Ошо сиз айткан маселе тиешелүү органдар менен, ведомстволор менен чогуу жумушчу топтун негизинде жерлерине барып түшүндүрмө иштери кылынып жатат азыркы учурда. Андай бир иш-чаралар бар. Сиз ушул иш чын эле жүзөгө ашып атат деп ойлойсузбу? Анткени биз деген аны түрмөгө камап коюп эле, жазасын алды деп коюп эле, кол шилтеп таштап коюп атабызбы унутуп? Азыр түрмөгө радикализм, экстремизм менен түшкөндөр боюнча жүргүзүлүп жаткан бир эле эффективдүү иш-чара бар. Көзгө көрүнөрүк бул терроризм, экстремизм менен камалгандарды өзүнчө бир колонияга камоо бар. Азыркы учурда ишке ашып атат, былтырдан бери. Бул бир жалгыз эле иш-чара. Ал эми чыккандан кийин алар менен жеке-мечеке психологиялык кеңеш же болбосо андай бир баягындай диний көз карашын кайрадан калыбына келтирүү үчүн, аны баягы көндүрүш үчүн, радикализмдин торунан, экстремизмдин торунан кайра алып чыгыш үчүн эч кандай бир уюм иштеген жок. Өзү бул ишти күч органдары да кылбаш керек. Буга окшогон жумуштарды отуруп чыккан адамдар менен иштеше турган өзүнчө нейтралдуу түрдө түзүлгөн мамлекеттик эмес уюмдар болот. Бул ишти азыркы учурда жасап аткан мамлекеттер бар, булар көбүнчө Европада. Европада ошондой атайын борборлор ачылат, атайын жашыруун түрдө, анонимдүү түрдө алар өздөрүнүн кишилер бар. Алар менен кадимкидей иштешет, чакырат, үйлөрүнө барат, аларга иш сунуштайт.
Казакстанда да бул ошо иш-чаралар азыр башталып атат. Анан бир нерсени айта кетиш керек, бул экстремизм, терроризм менен соттолгондор же болбосо кандайдыр бир согуш таласына барып согушуп келген адамдарды реабилитациялоо аябаганда кыйын иш да. Себеби адамда адреналин иштеп чыгуу немеси болуп калат да, денесиндечи. Адреналин алмайынча адам тынч отура албай калат. Ошон үчүн биз азыркы учурда психологдор ошол Сирияга же Иракка барып согушуп келгендерди реабилитациялоодо экстремалдык спорттор бар го, мисалы үчүн. Ошолор аркылуу реабилитацияласа болот деген өзүнүн жолдорун табыш керек. Өзүнүн жолун табыш керек да. Себеби адамдын психикасы, физиологиясы ошого ылайыкташып калган да. Бул аябагандай бул жасала турган акыркы жумуш, менин оюмчачы, бул азыркы учурда күтүп турган эң мындай тез арада жасала турган жумуш, мындан көп жумуштар бар да. Токон агай, сизге дагы суроо берейин деп атам. Азыркы учурда биз кыска кошумчалай турган болсоңуз, бир кыскачараак кылып. Мен айтып кеттим жогоруда, диний абалды изилдөө борбору деп. Ал жерде теолог, психолог, юрист, горячая линия деп коебуз го. Ошол жерде бизге телефондор чалып, адамдарды ошол өзүнүн калыбына келтирүү боюнча, диний маселелер боюнча, психологиялык жактан, укуктук жактан ушундай иш-чара болуп аткан, ушуну маалымат иретинен алып кетейин. Борбордун мисалы айтып атпайбы, мисалы тууганы кетти, аркасынан дагы бир тууганы кетти, күйөөсү кетти, аркасынан аялы кетти депчи. Жада калса өзү кеткенден 1-2 айдан кийин калган үй бүлөсүн чакырып. Себеби мындай болот да. Аялынын кеткен күйөөсүнөн айырмасы деле жок. Ошол эле көз карашка ээ, ошол эле коомго таарынган, ошол эле мамлекетке таарынган, ошол эле радикалдуу идеологияга ээ да. Ошон үчүн кеткендердин үй бүлөлөрү менен иште дагы маанилүү да. Алардын бала чакасы бар, тууган уругу бар, аялы бар, күйөөсү бар дегендей. Ошолорду алып калуу чоң максат да. Ошон эгерде бул иш жасалбаса, ээрчитип кете берет бирин-бири. Токон ага айтпады, мисалы Ысык көлдөн 25 киши, башка жерден 17 киши кетип атат. Эмне үчүн кетип атат? Бирин-бири сүйдүрөп кетип атат. Баары жогу окшош, баары жогу тең окшош проблемаларга ээ да. Ошондуктан кеткендерге, мисалы үчүн биздин азыр мыйзам кабыл алынган, кеткен согушуп келгендер жарандыктан чыгарылат. Камалат жарандыктан чыгарылат, же болбосо ошондой ал эми согушпаган, же болбосо үй бүлөсү күйөөсү кеткен, аялынын күнөөсү деле жок. Аялын кармап бул жерде түрмөгө тыккандын эч пайдасы жок. Тескерисинче аны көндүрүш керек, аны коомго аралаштырыш керек. Анын бала чакасы бар мисалы. Токон агай, акыркы суроолордун бирөөсүн берейин, жана бере турган суроомду жыйынтыктайын. Азыркы учурда көп учурда биз уга турган болсок, алар айтып атат да, мисалы чет өлкөгө барып, Россияга барып, андан ары окуп келип атат, же болбосо Турцияга барып, Сирияга өтүп кетип атат деп айтып атабыз да. Булар эми миграциянын шамалына айдалган киши болуп эле ошолордун агымы менен барып, өзүнүн ар кандай жосмуш жоруктарын ишке ашырып келип атат деп айтып кое турган болсок, биз ошолорду кантип иликтеп, кантип аныктайбыз? Мисалы, көптөгөн адамдар кетип атат да чет өлкөгө. Биз кайсынысы радикал багыттагы ой менен кетип атат, кайсынысы баягы иштеп келейин деген ой менен кетип атат деген болуп атат да. Балким ошол жанагы Турцияга баргандарды же болбосо кээ бир баягы шектүүлдөлгөн өлкөлөргө барган келгенде текшеребизби? Ушундай кадамдарды жүргүзүшүбүз керекпи? Эми албетте ал ишти жүргүзүш керек. Жана укук коргоо органдары жүргүзүп атат коңшу мамлекеттердин атайын кызматтары менен. Бирок баарын кармап тозуп кала албайсың да. Себеби ар кимиси ар кайсы себеп менен кетип атат. Биз негизинен эң бир нерсени унутуп атабыз да. Негизи ислам дини бул кыргыз менен эле арабка берген эмес. Ислам дини жалпы адамзатка берген дин катары. Мына ушуну тутуп, адамзат ушул ислам динин тутсаңар, туура жолго түшсөңөр, ошондо келечиңер болот, турмушуңар оңолот деп. Бирок айтылганда бул динди билимдүүлөр жана маданияттуулар өздөштүрүп кетет деп. Ошол билимибиз менен маданиятыбыз тайкы болгондон кийин кантип өзгөртүрөт. Ошентип жана Турцияга, эми Россияга кетип калып, Казакстанга кетип калып, аяктан анан жана темселеп Сирияга чейин кетип калып атпайбызбы? Бул билим сабатсыздыктын негизинен. Азыр биринчи алгачкы кадамдарыбыз кандай болуш керек биринчи? Эң биринчи бул билим деңгээлин көтөрүш керек, маданияттуулукту көтөрүш. Ушуга мамлекет эң биринчи иретте ушуга көңүл бурушубуз керек. Маданияттуулук, билимдүүлүк көтөрүлсө, экономикабыз да оңолот. Адамдын пейили да оңолот. Жанагы радио учурга жооп бере албай калдык. Кетип атат, монтип үйгө келбей атат, бала бакыраны унутуп калды деп атпайбы? Кудайым өзү айткан, Алла Таала. Ай сен мага динге ишендесе эле барып башыңды талкалаба. Сен кичине ойлон, биринчи үй бүлөңдү камсызда, балаңдарыңды бак, өзүң түз жүр, жакшы жүр. Анан баары үйдө тегерең тегиз болгондон кийин, анан ошондон кийин ушул жакка өт деп. Даже хадистерде мына молда кем турат, айтып берсин. Бир хадисте айтылып атат.
ажылыкка кетип баратат, мен да барайын дедим элем, бирок ата энем бир кызыма үй чарбачылык бир тапшырма берди эле, ошону менен алектенип атам. Ушуну тыштап коюп ажылыкка кете берсем болобу дегенде, Алла Таалам ошондо айткан да, Муса, жок, сен биринчи ошол ата энең бергенди, ошону бүтүрүп туруп анан ажылыкка барсаң. Мына ошол сен ажылыкка барганың, ата энеңди тилин алып, ошол ишти аткарганың дегенде, мына ушул жагын түшүнүшүбүз керек. Муну түшүнбөстөк жанагындай терс кемчиликтер боло берет. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына жетип атат. Анан Жоробай ажы, сизге бир кыска сөз берели. Ушу биз Кыргызстандын мусулмандарына, Кыргызстан элиндерине бир кайрылуу жасаганга мүмкүнчүлүк берели да сизге. Эми бул азыркы көтөрүлгөн маселе чындыгында актуалдуу жана көйгөйлүү маселе. Мына ошол агай айткандай, бул жанагы бир эле муфтият же мечиттерден чечилип калбай турган иш. Ошондон бардык Кыргызстан ошол бардык күч органдары болсун, мамлекеттик комиссия, муфтият болсун, бардыгы жапа тырмак аракет кылса түшүндүрүү иштерин. Мына ошондо гана биз маалымат катары биз 2016 жылы бир 6600 иш кылган болсок, ошонун 4000ден ашуу ушул бардык экстремизм, терроризмге каршы түшүндүрүү иштери болуп тур да муфтияттын. Мына ошого окшогон түшүндүрүү иштерди анан мамлекет так көзөмөлгө алган болсо, Кудай буйрса, оңол болгон нерсе жок. Буга бирок бир жакшы олуттуу мамиле кылып карап, бардыгы бирдей аракет кылып, туура жолду кармаган болсок, туура мамиле жасаган болсок, бир гана түшүндүрүү иш менен гана чечилет деп айта алабыз. Урматтуу коноктор, бизге келип бергениңиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эгерде акыркы сөз кылып айта турган болсок, бул радикализмдин улуту дагы, өлкөсү да жок. Бул бир гана биздин көйгөй эмес. Бул бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөнүн көйгөйү болуп атат. Мына ошондуктан радикализм менен же болбосо терроризм менен кайсы бир өлкө же болбосо өлкө башчылары, дин комиссиясы болобу, муфтият эмес, ар бир жаран күрөшүш керек деп эсептейм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 40 мүнөт бою НТС телеканалынын түз эфиринин ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.